Россияда кыргызстандыктардын ала албай жүргөн 8,5 миллион сом өлчөмүндөгү маяналары төлөнүп берилди. Россияда кыргызстандыктардын 8,5 миллион сом өлчөмүндөгү маяналары төлөнүп берилди. Бул тууралуу Кыргыз эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Министрликтин Москва шаарындагы өкүлчүлүгү 2022 жылдын көз айынан тарта миграция маселелери жана жарандарга мыйзамдуу ишке орношууга көмөк көрсөтүү боюнча иш алып барууда. Өкүлчүлүк тарабынан 2023 жылдын январь айынан апрелге чейин 2788 кыргыз жаранына Россиянын маселелери боюнча кеңештер берилген. 172 кайрылуу иш берүүчүлөр тарабынан төлөнбөгөн эмгек акы боюнча болгон. Өкүлчүлүктүн кызматкерлеринин жардамы менен 99 жаранга 8,5 миллион сом өлчөмүндө эмгек акы төлөнүп берилди. Ошондой эле өкүлчүлүк өндүрүштүк жаракат алган 2 кыргызстандыкка 1 миллион 50 миң рубль өлчөмүндө компенсация төлөп берүүгө жетишти. Россиянын аймагындагы иш берүүчүлөр менен байланышты жөнгө салуунун алкагында Кыргызстандын жарандарын ишке орноштуруу боюнча эмгек келишимдерди түзүү үчүн 1235 бош орун аныкталган. Маалымат Nazar News. Конгрессмендер Байденден акыл эсин текшертүүнү талап кылды. 80 жаштагы Байден учурда АКШнын тарыхындагы эң улугайган президент. Республикалык партиянын 61 өкүлү Джо Байденге акыл эси жайында экенин аныктаган тесттен өтүүнү талап кылган катка кол койгонун РИА Новости жазды. Биз сизди 2 мүнөткө шайланууга жасаган аракетиңизден баш тартууну же акыл эсиңиз жайында экенин клиникалык жактан тастыктап, жыйынтыгын коомчулукка ачык жарыялооңузду талап кылабыз деп жазылган катта. Республикачылар Байден мамлекет башчы болгондон бери мындай өтүнүч менен 3 жолу кат жөнөткөнүн, бирок баары Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 3 жолу кат жөнөткөнүн, бирок баары жоопсуз калганын белгилеген. Президент 2021 жылы жана 2023 жылы медициналык кароодон өткөн, бирок аягында эмне болгону белгисиз. 80 жаштагы Байден учурда АКШнын тарыхындагы эң улгайган президент, ал кээде жоосунсуз жоруктары менен коомчулукту таң калтырып турат. Кийинки президенттик шайлоо 2024 жылдын ноябрь айына белгиленген. Апрелде Байден шайлоодо кайрадан ат салышаарын айткан. Маалымат Спутник Кыргызстан. We'll be right back.